Гендерлик теңчилик, үй бүлөлүк зомбулук, эрте турмуш куруу, ала качуу, сексуалдык кулчулук, бул жана башка көйгөйлүү темалар барскан FM медиада биз менен баарыңыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу Барскон FM радиосунун угармандары. Микрофондо мен Сакталыева. Сиздер менен бүгүнкү чыгарылышыбызда Кыргызстандагы кадр маселесинде гендерлик теңчилик сакталып жатабы, карьералык тепкичте айымдар менен мырзалардын кимисине артыкчылык берилет деген суроонун тегерегинде маек кылмакчыбыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Негизинен Кыргызстанда гендерлик теңчиликтеги көйгөйлөр көп. Калыптанып калган стереотиптик көз караштарда кеңири орун алган. Аял кишинин жасаган эмгектери зор. Бирок кадр маселесине келгенде ар түрдүү көз караштар пайда болот. Аял киши үйдө отуруусу керек, үй бүлө менен балдарды караш керек деген пикирлер да жок эмес. Барскон айылынын Казбай Чылабаев жалпы орто билим берүү мектебинин директору Аклай Асаналиева биринчиден үй бүлөнүн колдоосу болбосо карьера куруу мүмкүн эмес деген оюн ортого салды. Эң биринчи үй бүлөдөгү шарт болот да. Мисалы бала бакырасы менен, жолдошу менен эгерде колдоо болсо, анда мындай карьера жакшы кетет. Аң сезими күчтүү айым болобу, эркек болобу колдоого алынышы керек. Адам укуктары жалпы декларациянын негизинде принциптери менен сакталыш керек. Конституциянын 16-беренесинде Кыргыз Республикасынын эркек менен аялдын бирдей укуктарга жана эркиндиктерге аларды жүзөгө ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ деп табылган. Бирок бүгүнкү күндө көпчүлүк мамлекеттерде аял менен эркектин ортосунда бирдей укуктар каралган эмес. Мындан улам аял кишини дагы саясатка, мамлекеттик кандайдыр бир иш-чараларына салымын кошо ала тургандыгын эстен чыгарбасак деген пикирин Саруу айылынын юриси Жылдыз Маакеримова билдирди. Муну жоюу максатында көп эле мыйзамдар кабыл алынат, бирок бул нерсеге мурдакы муунга келе жаткан ата-бабанын тарыхында аял киши эркектерден алдыга чыгуу деген нерсеге биздин менталитетке туура келбей келген, мүмкүн кандайдыр бир өздөрүнүн мыйзамдары менен ылайыкташтырылган, ошол нерсе калып калган деп эсептейм да. Аял киши дагы саясатты жүргүзө алгандыгын, аял киши дагы мамлекеттин бир өнүгүүсүнө кандайдыр бир салым кошоларын баса белгилеп, ошону дагы жогору баалоо, бул баарыбыздын эле милдетибиз го деп эсептеймин. Мамлекеттик кадр кызматында муниципалдык, мамлекеттик кызматкерлерге ачык конкурс жарыяланат. Ал конкурска бардык аял эркек дебей каалаган адамдар катышып, конкурс аркылуу жумуш ордун камсыздоо мүмкүнчүлүктөрү бар экендигин Барскон айылынын тургуну, жеке ишкер Руслан Эшмамбетов баса белгиледи. Пайда болгондо жалпы тестке чакырылат. Ал жерден эркек, аял деп бөлбөйт. Чакырылганда же кыз киши болобу, же эркек болобу, кимиси билимдүү болуп, жогорку баллды алса, ошол адам тесттен өтөт, дагы жумуш ордуна ошол ээ болот. Кайсы бир кызмат үчүн аялдардын ордуна эркектерди жумушка алуунун негизги себеби бул аялдардын репродуктивдүү функциялары менен байланыштуу. Эгерде бир вакансияга кыз же жаш келин жана эркек киши кандидатурасын көрсөтсө, көбүнчө компаниянын жетекчилери эркек кишиге приоритет коюшат. Себеби репродуктивдүү курактагы аялдар декреттик өргүүгө, балдары ооруп калса аны кароого жана үй бүлөдө маареке өтсө үй жумуштарын аткарууга да көбүнчө аялдар жумуштан суранышат. Статистика боюнча Кыргызстанда аялдардын эркектерге салыштырмалуу дээрлик 4 эсе көп убактысын акы төлөнбөгөн үй жумуштарына жана 2 эсе көп убактысын балдарын тарбиялоого жумшашат. Бул тууралуу гендердик серепчи Бактыгүл Исламбекова төмөндөгүлөргө токтолду. Гендердик теңчиликке жетишүүдө системалык кырдаалдуулукту өзгөртө турган максаттарды коюу зарыл. Мисалы, институционалдык, экономикалык, социалдык жана маданий чөйрөдөгү өзгөрүүлөрдү илгерилетүү. Гендердик сезимтал механизмдерди бардык сфераларга интеграциялоо. Аялдар көбүнчө социалдык тармактарда эмгектенишип, техникалык кесиптерде аз кездешишет. Ошондуктан аялдар аз кездешкен кесиптерге окутууда аялдар үчүн бюджеттик орундарды кароо, аялдардын карьерасын түзүүгө мамлекет тарабынан шарттарды түзүп берүү. Асаналиева, саламатта туруңуздар. Бул уктуруу Бириккен Улуттар уюмунун демократиялык фонду тарабынан каржыланды. Уктуруунун мазмуну фонддун көз карашын чагылдырбайт.